Арыбаңыздар урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары. Назарыңыздарда жаңылыктар, аны менен мен Жорубек Кубанычбек уулу таныштырам. Облус аймагында Тажикстандан электр сымдарын мыйзамсыз алып кирүү фактысы катталды. Тажикстандан 1,2 миллион сомдук электр сымдарын мыйзамсыз алып кирүү аракетин көрүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кече 20 ноябрда Баткен Разаков унаа жолунан чегарачылар тарабынан 31 жаштагы кыргыз жаранынын унаасынан 75 түрмөк электр чубалгылары табылган. Электр сымдары Тажикстанда өндүрүлгөн. Аныкталган жүктүн баасы болжол менен 1 миллион 200 миң сомду түзөт. Бул факты боюнча документтер толтурулуп, териштирүү иштери үчүн кармалган жаран жана жүк тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилген. Сүлүктүдө жаңы бала бакчанын курулушу бүткөрүлдү. Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун карамагындагы 100 орундуу Нукура бала бакчасынын курулуш иштери аяктап, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул тууралуу Баткен мамлекеттик университетинен билдиришти. Бул бакча мектепке чейинки билим берүү жана башталгыч класстарды окутуунун педагогикасындагы студенттер үчүн да базалык бала бакча боло алат. Лейлекте 81,5 миллион сомго жаңы мектеп курулууда. Лейлектин Сары Дубай айылында курулуп жаткан 150 орундуу мектептин курулушу 80% аяктады. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда жаңы мектептин жалпы долбоордук баасы 81,5 миллион сомду түзөт. Ал республикалык бюджеттен каржыланып, курулуш иштерин Ак Жол Курулуш Транс жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүп жатат. Баткенде Ормузан көмүрү акысыз таркатылып жатат. Баткен районунун аймагында социалдык жактан муктаж болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана жакыр үй бүлөлөргө Ормузан көмүрү акысыз таркатылып жатат. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Ага ылайык учурда 200 тоннага жакын Ормузан көмүрү келип, айыл өкмөттөрдүн аймагына түшүрүлгөн. Көмүр биринчи кезекте социалдык жактан муктаж үй бүлөлөргө берилет. Андан соң гана арзан баадагы көмүр 5 миң сомдон райондун аймагындагы бардык тургундарына сатылат. Быйыл райондун тургундары арзан көмүр менен толук камсыз болот деп жазылат маалыматта. Сиздер 21 ноябрга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны мен Жорубек Кубанычбек уулу тааныштырдым. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.